Meni kapa kıldınız sizce. Ne kız adam emes bir taksırım. Apadan törölgönbüz barız, eneden törölgönbüz. Oşoğa kapı olup kalabız debeniz, töröy versin. Anan nasip kılganınça olur. Misal üçün oşo uğuldan görбөгөндө, kızdan görgöndөр urmatlı bir tuğanım. Kudayдын bergen razı oluş gerek bolot. Balki uğul görüp uğuldan jamandık görgöndör var. Kız görüp kızdan jakşılık görgöndör var. Oşonduktan 3 kızdı boldu, hem uğul kalagan jakşı albatta urmatlı bir tuğanım. Bирок Пайгамбар алейхиссалам кыздарга көп маани берди. Ошондуктан мындай бир ошол насип кылганын дуа кылгыла. Кудай таалам жакшы перзентти берет. Анан уул дагы насип кылган болсо болот иншалла. Бирок мүмкүнчүлүк төрөгөнгө барып туруп экөөгө барганды мен уруксат бербейт элем, болбойт деп айтат элем. Анткени аврет ачылат. Бул качан ошол балалуу болбой калып, анан үй бүлө ажыраганга туура келип калып, талак түшүш болуп калып, кыргыздын жана бир адаты бар, төрөбөй калса эле кетириш керек деп ызычуу болуп калып, мындай бир айла жок болуп калганда гана ошол экөөгө баргыла деп айтат элем. Болбосо мага дагы мүмкүнчүлүк бербейт эле, урматтуу бир тууганым. Тагдырдын бергенине ыраазы болсоңуз, Кудай таалам бардык жакшылыгын берет. Дуа кылыңыздар иншалла. Бирок мынтип кызды каалап айтабыз деген сөз чындыгында бул мусулман адамга жарашпаган жорук. Аялыңыз деле кыз, кантип кыз өзү аялыңыз кызды каалабайт болсо эмне деген бул өзүнүн жынысына каршы чыккан эме, мындай бир радикал болуп кеткен эме, кандай эмне бул урматтуу бир тууганым. Антпеш керек. Кыз бул Айша энебиз да кыз киши болгон, пайгамбар төрөгөн Амина энебиз кыз болгон, мына баарыбыз батаган Курман жана кыз киши болгон. Биринчи мусулман болгон адам пайгамбарлардан башка бул аял киши Хадиша энебиз болгон. Биринчи исламга камкордук көргөн бул Хадиша энебиз болгон. Ошон үчүн мен айтат элем, уулду болот элем деп кызды унутуп койгон такыр туура эмес. Кудайдын бергенине ыраазы болсо, Кудай таалам өзү билет бизге кайсыл нерсенин жакшы экенин, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн келгиле мына ушундай сөздөрдү оозунан чыгарбайлы, урматтуу бир туугандар. Бул Кудайга дагы жакпаган сөз болот.